Лайфхак 2025 жылы чыгып кетип 2026 жылы кирсең эле жашоо малына болуп кетип реестрден чыгып эле легалдашып каласың деген нерсеге көп ишеним арта бергенбиздер. Себеби анын ичинде обновление болот. Ал обновление бир эле күндө эле бир шулчок менен обновление болуп кетпейт. 31 декабрь искусственный интеллект полностью 2025 жылдын отчетун тапшырып, ал определенный бир высокостоящий руководительдердин кол коюлуп иш жүзүнө ашкы чакты 5-6-7 январь болуп кетет. Анын ичинде 31 декабрдан баштап 15 январга чейин выходной экенин да эске алышыңыздар керек. Ага чейин келип алып, анан январдын 1, 2, 3, 4, 5, 10 келип алып, реестрден чыкпай азабын тартып, билетке акча кетип, бияктан реестрден чыга албай, чыгым болбосун деген максатта айтып атканым да. Бул нерсечи ошон үчүн болушунча 16, 17, 20, 30 келгениңиздер жакшы. Биринчи барбыр жана бизде мекендештерибиз болот да. 1, 2, 3, 4, 5, 10 январь келип алат дагы, анан ошону карап турабыз. Биринчи серин келет да эми. Карайбыз, легалдаштыбы, легалдашпадыбы, же реестрден чыктыбы, чыкпадыбы деген сыяктууларды бир сыйра байкап турабыз да. Мындайча айтканда арканды узунураак таштап, ошого карап туруп анан кийинчерээк келе беребиз деген максатта айтып атам да. Этият болуңуздар, ысырапкорчулук болбосун. Эрте кайра эле январдын 1-2 келип алып, билетиңиздерге күйүп, реестрден чыга албай кыйналып жүрбөңүздөр туугандар. Бир аз күтө туруп келгениңиздер жакшы. Элден кабар алып дегендей маалымат алып, эмне болуп атат, 1 январь келгендер кандай болуп атат, 5 январь Москвага барып алгандар акыбалы эмне болуп атат, ошолорду билип алып келгениңиздер жакшы туугандар. Бул нерсеге класс басып, комментарий жазып, тууган уруктарга жөнөтүп деген сыяктуу болушунча алдыга көтөрүп чыгалы. Үнүбүз элге жетсин деген максатта айтып атам да. Анан профилде Телеграмдын группасы бар, суроо жооп. Ошол жакта билбеген адам суроосун берсе, билген адам жооп берип, өзүңүздөр эле, эл өзү эле ошол жерде суроо жооп кылсаңыздар болот. Жана Амина, реестр, штамп, СН деген группада Телеграмда. Ошол туугандар, подписаться болуп коюңуздар, жаңылыктардан артта калбаңыздар. Эми биз болушунча билген нерсебизди сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз туугандар.